Улукбек Марипов премьер-министр болуп бекиде. Бирок бул адамдын премьер болушу коомчулук үчүн эле эмес, Жапаровдун айланасындагы адамдар үчүн дагы күтүүсүз болгондой. Жапаров көрсөткөн талапкерге Ташиевдин каналы ачык эле каршы чыкты. Анда Мариповду премьерликке ким алып келди? Алдыдагы сюжетте кененирээк сөз кылабыз. Берилген вакыт өткөттө ошондо чогуураак койсок. Улукбек Марипов премьер-министрликке көрсөтүлгөн күндөн тартып ага маалыматтык чабуул уюшкандык түрдө жүрүп, алапайын таппай калды. Мариповду бутага алуунун сап башында Камчыбек Ташиевке таандык 7 канал турууда. 7 каналдын директору өзүнүн креативдүү ой жүгүртүүсү, иш уюштургучтугу менен айырмаланган Айталуу Алтынбек Жумаев. Ал президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун пиар группасын башкарган. 7 канал Улукбек Мариповго каршы Мекенчил партиясынын торпедасы Жылдыз Жолдошованы сүйлөттү. Эң бир кооптонгон нерсе кечээ эле ошол Алмазбек Атамбаевдин жанында жүргөн жардамчы болобу, советник болобу, же ким болот, мына ошол Алмазбек Атамбаевга болушпаган, оор мезгилде Алмазбек Атамбаевди башкача айтканда таштап кеткен, колдоо көрсөтпөгөн инсан эртең Садыр Жапаровду оор учур келип калса таштап, башкача айтканда сатып, тетири басып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. 7 каналда бийликти колдоп жүргөн Турсунбек Акун менен Бакыт Бакетаев дагы Улукбек Мариповду жамандап сүйлөдү. Премьер-министрликке саясатта такшалган. Саясатта белгилүү, саясатта өзүнүн көз карашы, эрки бар адам болсо, жакшыраак жүрөт эле да. Анткени премьер-министр бул саясий кызмат. Бул чиновниктин кызматы эмес. Уят эмес мен үчүн. Уят эмес болгон, ал Марипов ким экенин алар дапдана билишет. Ишти тарта албаганда дапдана билишет. Ошонун чынын айтпайбы? Айтып койбойбу? Улукбек Мариповдун премьер-министр болушу Садыр Жапаровдун колдоочуларына дагы күтүүсүз болду. Эл эмес, алардагы Мариповду ким түртүп жатат деп суроо салышууда. Аны ким таап чыкты? Кимдин кадры болуп атат ал? Улукбек Марипов деген. Эсептөө палатасын 4 жылдан бери башкарып келе жаткан Улукбек Марипов 5 октябрдагы революциядан кийин арызын жазып кетип калган жеринен Садыр Жапаровга ортомчу түшүп, алып калган Арзыбек Бурканов болгон. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Мариповду премьерликке алып келе жаткандагы Бурканов Камчыбек Ташиев ачык дос секретарь болсо, Арзыбек Бурканов Ташиевдин таасиринен кем эмес көмүскө дос секретарь. Ал өкмөт мүчөсү эмес, бирок өкмөт үйүнөн чоң кабинет ээлеп, Жапаровдун капталында отурууда. Садыр Жапаров менен Арзыбек Бурканов 2010 жылы Атажурт партиясынан депутаттыкка атсалышкан. Жапаров саясаттагы 10 жыл деген китебинде Арзыбек Буркановду 2010 жылдан кийин Баткенге губернатор кылганын, башка саясий үзөңгүлөштөрү Буркановдон акча сураганын жазган. Жапаров ошондой эле 2010 жылдан кийин Камчы Гөлбаев Буркановга өтө чоң суммадагы доомат койгондо ортого түшүп, көлдөгү 2 коттедж менен арзан кутулганындагы эскергени бар. Жапаров менен Буркановдун достугу Жапаров түрмөгө түшүп калганда дагы үзүлгөн эмес. Бурканов Жапаровдон кол үзүп кетпей, Царское селодогу Жапаровдардын үйүнүн курулушуна жардам бергени айтылып келүүдө. Улукбек Марипов келбей жатып, коомдун кыжырын келтирген атка айланды. Атасынын кул жумшаганы, кызматтагы тууган уругу, эт менен челдин ортосундагы позициясы элге жага бербеди. Ал арада беспредел баракчасы УКМКнын справкасына окшош Мариповдун байлыгы, тууган уругу тууралуу маалымат жарыялады. Эмне үчүн Ташиевдин группасы Мариповго каршы чыгып, Новиковду колдойт? Эксперттердин айтуусу боюнча, Новиков конституциялык реформа аягына чыкканга чейин премьер-министр болуп турмак. Референдумдан кийин бул орунга Камчыбек Ташиев келиши керек эле. Бул планды Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров Кыргызстанда тандемдик башкаруу болуш керек деп ачык айтып келет.
Бизде Октябрь революциясынан бери Жапаров Ташиев тандеминин өкмөтү иштеп жатат. Жапаров президент болду, эми Ташиев өкмөт башчы болуп расмий бекиши керек. Бул жерде талаш тартыш деле жок болсо керек. Атайын жаздыргандарды кошпогондо жогоруда айтпадыкпы? Азыр куралуучу жаңы өкмөт өткөл мезгилдин өкмөтү болот деп. Элдин тандоосуна ылайык президенттик башкарууга толук өткөнгө чейин иштей турган өкмөт. Демек, жаңы конституция алганга чейин Жапаров Ташиев тандеми бузулбашы керек. Тескерисинче аларга азыркы парламент колдоо көрсөтүп, мүмкүнчүлүк түзүп бериши эми жолго түшүп жаткан стабилдүүлүктү камсыз кылат. Ташиевдин өкмөт башчы болушу бардык критерийлерге туура келет. Түндүк-түштүк маселесинде да, идеалдык партиялык биримдүүлүктө да, достук маселесинде да, ал эми адистик, тажрыйбалык жактан да Ташиевге конкурент жок. Көмүскө дос секретарь Буркановдун таасири. Премьерликке Буркановдун адамынын келиши Камчыбек Ташиевге жаккан жок. Улукбек Мариповдун премьер-министр болушу жогорудагы сценарийди бузушу мүмкүн.